Австралияда транспорт полициясы рульда баратып мобилдик телефондорду колдонуп бараткан айдоочуларды тааный алган жасалма акыл технологиясын колдоно баштады. Жылдын башында жүргүзүлгөн сыноо маалында 100 миңден ашуун айдоочу камерага түшүп калган. Бул технология расмий ишке кирген биринчи 3 айдын ичинде рульда баратып кол телефондорун колдонгон айдоочуларга эскертүү берилет. Андан соң айып пул салынат. Lotus компаниясы бардык тетиктери Британияда жасалган биринчи гипер унаасын чыгарды. Бул унаа эмки жылы сатыкка чыгат экен. Унаа саатына 320 км ылдамдык менен жүрөт жана анын баасы 2,9 миллион доллар. Анын ичинде салмагы 600 кг болгон батарея орнотулгандыктан ага көп деле жүк батпайт. Балким бир кичинекей баштык батышы мүмкүн. Ыр жана музыка жүктөгөн Spotify сайты Drake, Ed Sheeran жана Billie Eilish сыяктуу атактуу ырчылар соңку 10 жылдагы эл эң көп уккан аткаруучулар болгонун жар салды. Канадалык рэп аткаруучу Drake баарынан популярдуу болгон. Анын ырларын 28 миллиард жолу жүктөп алышса, британдык ырчы Ed Sheeran'дын Shape of You аттуу чыгармасы жылдын эң көп кайталанып угулган чыгармасы болду. Американын Теннесси штатындагы зоопаркта электр балыгы элди таң калтырып жатат. Электр балыгы аквариумдун жанында турган балатыдагы жарыктарды өзүнөн чыккан электр кубаты менен жандыра алган. Ал үчүн аквариумга кадалган сенсорлорду орнотушкан. Аквариумдун кызматкерлеринин айтымында, балык тамак жеп же бир нерсеге кубанганда көбүрөөк электр чыгарат экен.